Diляра Майтбаева күнүнө эртең менен 2 чакырым жөө басып жумушуна келет. Муну менен ал дайыма кыймыл-аракетте болуп, ден соолугума кам көрөм дейт. Дилярам өзү фитнес-клуб ачканда муну адатка айлантып алган. 8'de ошол жерде болуп калышым керек. Саат турам. Ушул нарак неме койгон анан ишиме жүрөйм. Кечке басып. Жыл башында ачылган фитнес-клубка жаңы эле айылдаш аялдар күнү баштаганда пандемия чыгып, аймакта карантиндик чектөөлөр кирип, клубдун иши солгундап калган. Учурда кайрадан ден соолугуна кайдыгер эмес элеттик кыз-келиндер бул спорттук каанага келе баштаптыр. Айылдагы кыз-келиндер көп эле келишип атат. Ошо сүйүнүшүп, биздин оюбуздагыны ачтыңыз деп. Мен дагы ойлоп жүрчү элем ушундай кыз-келиндер айылда ачылса экен деп дешип, сүйүнүшүп, таң калышып, айран калышып атат. Даже жолдон кетип атсам ишке токтотушуп машинада. Астым тосуп, кандай неме кылып алдың? Адамдар Москвага барышып, иштешип дагы бул даражага жете албайт, сен үндөй жүрүп, ушул немелерди утуп алдың, орнотуп алдың дешип. Демилге көтөрүп, өз ишин баштоо жаатында айылдаштарына үлгү болгон Диляра Майтбаеванын ишин колдогондор келип, өз тажрыйбасы менен да бөлүшүп жатыптыр. Биз мына 50 жаштан өткөндөн кийин, жашыбыз улайгандан кийин аз кыймылдуу болуп калабыз, көбүнчө үйдөгө отурабыз да. Ошон үчүн кыймылдуу кылып неме кылсак, бизге кыйла буттарыбыздын кан айлануусуна жакшы жардам берет экен. Аталган фитнес-клубка каттагандардын курагы ар түрдүү. Арасында төрөтү жеңил болсун деп атайын көнүгүүлөрдөн өтүү үчүн келгендер да бар. Мына шарикчилердин пайдасы көп тиет экен, жеңил төрөшмө дагы. Ошондуктан мага эки тараптан пайдасы тийип атат. Бул жактан бир тараптан кыздарыма болсо, экинчи тарап өзүмө. Мында ар бир келген кардарга өзгөчө көңүл буруу менен көнүгүүлөрдү үйрөтүүгө аракет кылышат. Диляра Майтбаева бейөкмөт уюмдары өткөргөн тренингке катышканга чейин фитнес-клуб ачуу оюнда болгон эместигин айтат. Анын активдүү демилгечи болууга аялдардын укугун коргоо уюму түрткү берген. Азыр Дилярам алдыга умтулуудан тайсалдабаган, өз укук милдеттери жөнүндө башкалар менен тең талаш алган сапатка ээ боло алганын ортого салды. Көп тажрыйбаларды алдым, көп нерселерди үйрөндүм. 10 жеңшинан долбооруна катышып, бесплатный 1 айлык тигүү курсуна чакырышты, жол кираларды төлөп берди. Анан одан тышкары күн помуштарды беришти. Анан дагы компьютер курсуна окудук. Көп нерселерди үйрөндүк. Онда дагы ушу видеолорду монтаждоо. Күнүнө 50дөй аялдын ден соолугун чыңдоосуна себепчи болуп жаткан Диляра Майтбаева муну менен эле аялдар үчүн ишин токтотпойм дейт. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен эми ал кыз-келиндер үчүн компьютердик жана тигүүчүлүк курстарын ачууну пландап жатыптыр.